абдан кубанычтабыз. Бүгүн биздин көрсөтүүбүзгө ошол өзүнүн ата-энесин өзгөчө куттуктайм деп, өзгөчө сүйүүсүн арнап кайрылып отурган биздин каарманыбыз бар. Тыштык мырза келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз Тыштык мырза? Жакшы, Кудайга шүгүр. Негизги эле алгачкы бир сизге бере турган суроом да. Биздин ушул көрсөтүүбүзгө эмне себептен кайрылдыңыз? Негизги себеби эмнеде? Себеби эми негизи баягы жаш кездерде көп түшүнбөйт экенсиң да, ата-эненин кадырынчы. Анан баягы убакыт өткөн сайын башыңа бир түйшүктөр келген убактарда ата-эненин бир кадырын түшүнүп, анан бир ата-энени сыйлап, ушунчалык бир барктап, кадырлап жүрүш керек экендигин түшүнүп, анан силердин көрсөтүүңүзгө кайрылдым. Бир ата-энемди кубантып коеюн деп. Чакырганыңыздарга рахмат. Бизге учурда бул жаңы ачылган болсо деле көрсөтүүбүз аябай кайрылуулар көп болуп баштады. Ушул ата-энесин кубантайын деген жаштарыбыз көбөйгөнү бизди чындыгында кубантып атат. Ошондой эле өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, эмне иш кыласыз, канча бир туугансыз? Өзүм азыркы учурда жеке ишкермин. Ушундай кичинекей чакан өзүмдүн брендим бар. Ошолорду тигип магазиндерде сатам. Бир тууган, 5 бир тууганмын, эң улуусумун үйдө. 2 карындашым, 2 иним бар. Сиздерди ушул даражага жеткирген, ушунча багып өстүргөн, мээримин төккөн ата-энеңиз жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Алар кайда иштешкен, сиздерде эмне жумуш кылып сиздерди ушул даражага жеткирген? Мен ата-энем адал эмгек менен иштеп бизди чоңойткон десем жаңылышпайм. Атам өзү СЭСте бухгалтер болуп иштеген. Бухгалтер болуп жана башка да жумуштарда иштеген. Апам болсо көбүнчө үйдө тигүүчүлүк кылчу. Элдердин кийимдерин кыскартып, ошол ушинтип бизди багып чоңойтуп келген ушулга чейин. Сизге суроода мына мисалы эркек балдар айрыкча орусча айтканда переходный возраст кездеринде өзүбүз каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок мындай ата-энебизге орой мамиле кылып, жүрөгүн оорута алган күндөрүбүз болот да. Анан кечирим сурай албай, айта албай, мындай. Ошондой сизде учурлар болгонбу? Андай учурлар бардыгында болот деп ойлойм. Эми негизинде менде андай учурлар болгон, көбүнчө жаштык кылып, бир нерсени аткарып кой же бир жака чыкпа деген учурда көбүнчө жаш кичине чоңоюп калган убактарда, эми ал убакта переходный возраст деген сыяктуу жаш алмашып атканабы же жашоону түшүнбөгөндүктөнбү, андай учурлар кагып силкип коюп, анда мен ичимде өкүнүч да калбай, мисалы мындай айткан сөздөрүнө орой мамиле жасап, бирок өкүнбөгөн күндөрүм өткөн да менин дагычы. Бирок эми жашоо өзү түшүндүрөт экен, жаш өткөн сайынчы. Ошон үчүн негизи жаштар эртерээк түшүнсө ошол нерсени, бул ата-эненин көңүлү эми чындыгында назик болот экен. Колдон келишинче оорутпаганга, түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Азыр мен атам кыйкырып же башка эме кылса, мен наоборот сүйүнөм да ошол нерсегечи. Ошол мисалы атаңыз бухгалтер болуп айлык күтүп иштеген экен, апаңыз болсо тигип иштеген. Кандай деп ойлойсуз? Ушул 5 баланы ата-энеңиз чоңойтуу мындай кыйынга турса керек да. Албетте оор күндөр өткөн. Эми ал убакта чындыгында баары деле кыйынчылыктар болсо керек, баардык үй бүлөлөрдө элечи. Менде бир кичинекей 1-класска барганым эсимде. 1-класстан 5-класска чейин бир Союздун кожаный сапожкасы бар болчу да. Ал да Гүмпомоштон келген болчу. Ошол сапожкамды 1-класстан 5-класска чейин кийгем да. 1-класста мага чоң келет болчу да. Ошол такыр эсимден кетпейт ошол күндөрчү. Акча жок, тартыш, эми мындай кандай десем, кебектин унун жеген күндөр деле болгон. Эми 5 баланы чоңойтуу чындыгында кыйынга турган. Алардын мээнетин баалайм. Эми азыр биздин заманыбызда баары жетиштүү болуп атат, баары бардар болуп атат. Биздин чоңойгон убакта өтө эле кыйынчылык күндөр өткөн. Кыйынга турган. Биз байкасаңыз дос туугандар менен, жаштар менен, тең туштар менен көп сүрөткө түшөбүз да. Бирок ата-энебиз менен батынып көп сүрөткө түшө албайт экенбиз.
Сиз кандай кыласыз? Ата энеңиз менен көп сүрөткө түшүп турасызбы? Мен мурун андай эмес болчумун чындыгындачы. Азыр эми бул жашоо эми 5 күндүк өмүр экен да. 5 күндүк өмүрдө бир жакшы да болсо ушул өсүп келе жаткан жаштарга бир оң таасир калтырайын деп. Азыркы учурда көбүнчө мурун досторум менен же башка бирөөлөр менен эс алууларга чыга турган болсом, азыр көбүнчө ата энемди алып чыгып калдым. Көбүнчө ата энем менен сүрөткө түшүп, аларды сүйүнтүп, эми алар менен сүрөткө түшүп ушундай соцсеттерге жүктөсөң, чындыгында алар деле өздөрүн көрүп алып сүйүнөт экен да. Анткени эми алардын убагында соцсет болгон эмес да. Ошого байланыштуу бир ой келип, бир ушундай адамга аң сезим келет экен да. Анан апама аз да болсо деп алтын билерик заказ кылып, алып барып анан ошону видеого тартып, алып барып белек кылдым. Атам менен апам экөөнө белек кылып отургузуп, видеого тартып соцсетине жүктөсөм, апам эми соцсетти көрбөйт деп ойлошумун да менчи көбүнчө мурда. Аны көрүп, апам абдан кубанып ыраазы болду да. Рахмат балам, мына подружкаларым жазып атат, ушундай мени куттуктап жазып атат, белегиңе рахмат деп абдан ыраазы болду. Демек ойлойм, эми соцсеттерге чыгарып ата энелер мени мактанып турган бул чоң бакыт деп. Бат-баттан жакшы көрөм деп айтасызбы же батын деп айта албайсызбы, уялып? Жок, азыр мен уялбай калдым, анткени жакшы көрөм деп айткандан эми мурда эми чындыгында уялчумун, даже ата энемди мындай өзүм мисалы көп деле жана сиз айткандай соцсеттерге чыгарып ушундай жүргөндө уялчумун да мурунчу негедир. Анан азыркы учурда мен наоборот сыймыктанып калдым. Анан азырынча ушул баягы адам жашы өткөн сайын кичине эркелеп калат экен. Наоборот, сизди жакшы көрөм, сизди мындай, сиздерди буюрса ажык алып барам деп, ушинтип ата сизди жакшы көрөм деп утуруп ушул сөздөрдү байма-бай айтканга аракет кылып калдым. Абдан сүйүнүп, көңүлдөр көтөрүлүп, бир жашоо болгон каалоо ачылып калат. Аны көрүп деле бактылуу болуп жашасаң болот да. Эми колуңда бар нерсени бартасаң, ошол бакыт экен. Мына азыр сиз менин чакан бизнесим бар деп атасыз да. Бул күндөрүңүзгө жетүүдө мисалы ар кандай оор күндөрү болгон. Туура жашоо ойдолдугу көп да мисалы. Анан ошондо жаныңызда сизге жөлөк болгон кимдер? Мен эми чындыгында ошол жөлөк болгон чындыгында ата энем. Ата энем ошолор жөлөк болду. Эми бизнес баштап, жеке иш башташ да оңой эмес. Ошол убакта көп учурларда апамдын жардамы көп тийген. Анткени апам мурун кичинекей чагымда тигип заказ алып иштечү да үйдөчү. Ошонун жардамынын негизинде мен ушундай кийимдерди тиккенди үйрөнүп, өзүмдүн жеке брендимди жаратып, ошол негизде анан өзүмдүн ата энемдин салымы бул жерде чоң. Бул балага тарбия бергенде дагы баланы эркин коюп, өзүнүн каалоосуна коюп, контроль кылып, ушундай деңгээлге жеткирген мен атама ыраазычылык билдирем. Анткени биздин каалообуздан тоскон жок. Мындай кыласың, тигиндей кыласың деп бизге бир нерсени таңуулапчы. Балам туура жолдо жүр, жакшы аракетиңди кыл, адал эмгек менен акча тап. Алган колдон берген кол жакшы дейт. Адамдарга жардам бергенди үйрөн. Бул жашоодо эми бардык эле адамдын курсагы 3 мезгил тоет. Ошон үчүн бир жаратмандык жасап, бир элге пайдаң тийсин, аракет кыл деп ушундай дуаларын берип турат азырга чейин. Ошого абдан ыраазымын ата энеме. Мисалы башыңа кыйынчылык түшкөндө жаныңда ата энеңден башка эч ким турбайт экен да чынында. Анан мисалы бирок ошол жанагы акчаң көбөйүп, бир аз атың чыгып, өзүң бутка туруп калган кезиңде досторуң да көбөйөт, тааныштарың да көбөйөт. Ошол сизде ошондой учурлар болгонбу? Мисалы жакын ишенген досторум деп жүргөн адамдар деле ошол кезде сатып кетиши мүмкүн. Бирок ошол бир эле ким сатпайт? Ата энең. Ата эне эң туура. Андай учурлар ата эне бул эми орду толгуз дүйнөгө эч нерсеге алмаштыргыс байлыкта. Ата энеңдин көзү барда сыйлай жүр деген жакшы сөздөр бар го. Акыркы күндөрү мен ушул эле нерсени түшүндүм, ушул ата энени колдон келишинче сыйлап калыш керек экен да. Канча мүмкүнчүлүгүң болсочу, анан бутка турганда же болбосо дагы бир мүмкүнчүлүк келип калганда деген ал куру сөз. Анткени 5 күндүк өмүр деп атпаймынбы? Убакыт мынакей көз ачып жумганча өтүп атат.
Адам эң негизгисинен жалкоо болбош керек экен. Ордунан туруп кыймылдап аракет кылып, колунан келишинче аракет кылып, акча таап, ажыга жөнөтүппү же бир эми акчасы жок болсо деле бир арзан деле белектер бар, жок дегенде жакшы сөз бар. Жок дегенде бир айткан кылып койгон нерсе дагы бул чоң белек деп ойлойм да. Эми акчам жок, кандай кылганга деген адамдар да болушу мүмкүн да. Жөн эле айтканына каяша сүйлөбөй эле жакшы жылмайып, анан мен кандай проблемам болсо дагы үйгө ар дайым жылмайып келгенге аракет кылам да. Анткени эми жаш өткөн сайын булардын только мындай дубасын эле алып калат экенсиң да. Анан аларга кирип проблемаңды айтып, аларга кошо кайгырып, манайын чөктүрбөйүн деп аракет кылам. Анткени эми андай кылсам деле эми мен азыр эми чоң жигитмин да, өзүмдүн проблемамды өзүм чечишим керек. Алардын дагы ордун колдон алышым керек. Ушул нерселерди түшүндүм көбүнчө. Ичиңизде ата энеңизге көп нелер дегиңиз келет? Көбүнчө апама ушул нерсени айткым келет, анткени мен кичинекейимден менингит болуп ооругам да. Менингит болуп ооругам, 14 күн комада жаткам да, кичинекейимдечи. Ошондо апам 14 күн уктаган эмес экен да, кирпик каккан эмес экен менин жанымдачы. Атам айтат ушул 14 күн атам эми ал убакта акча жак тартыш болгон, ошол сыртта акча таап жүргөндө апам ушул түнү менен мени карап уктаган эмес экен да, 14 күн. Атам келсе, апам мындай маска окшош эле болуп калган экен да, басы мындай. Ошол нерсесин эч бир ушул нерсени эстегенде мындай көзүмө жаш келип кетет да. Бул эненин жүрөгү экен да, чындыгындачы. Анан ошону көрүп абдан ыраазы болом апама. Кудай буйруса колумдан келишинче аракет кылам ажыга алып барганга. Кудайым ошого мүмкүнчүлүк берсин, дуабызды кабыл кылсын. Анан ушундай бир Кудай мүмкүнчүлүк берсе, сиз айткандай бир сүйүүмдү билдиргим келет. Анда сүйүүңүздү билдиргиңиз келсе, Тынчтык мырза, келиңиз сизге биз мүмкүнчүлүк түзүп берели. Бүтүндөй кыргыз журтчулугунун алдында ата энеңизге өзүңүздүн сүйүүңүздү арнаңыз. Азыр биз үйүңүзгө баралы, бирок сиз ата энеңизге айтып башыңыз керек. Болобу ушундай кылсак? Болот, албетте, өтө сонун мүмкүнчүлүк. Албетте башка дагы өсүп келаткан өспүрүм жаштарга мындай сабак катары же болбосо үлгү катары болот деп ойлойм. Азыр ата энесин сыйлаган адамдар көп да, көрүп эле жүрөбүз өз көзүбүз менен. Досторубуздун арасында деле бар, атасын ургандар бар. Эми андайлардан Алла таалам ыйман берсин. Алла таалам ыйман берсе, бардыгын ушу биз себепчи болуп калсак, абдан кубанычтамын. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Тынчтык мырзанын ата энесин өзгөчө куттуктаганы барабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу достор, мына көрөсүздөр, азыр келдик, мына азыр чыгышат. Чакырып коесузбу, акырын бөө байкатпай. Саламатсызбы? Кандайсыз? Келиңиздер. Мыскал апа. Кандайсыз? Биз 7 каналдын ата энеңди көзү барда сыйра жүр көрсөтүүсүнөн келдик. Бул биздин көрсөтүүбүздүн атынан, биздин телеканалдын атынан сизге бул гүлдөр белекке. Сизге ошол узун өмүр каалайбыз. Сиз жөнүңүздө жакшы сөздөрдү уктук эфирден сырткары. Сиз жөнүңүздө аябай жакшы айтып беришти. Бирок ким айтып берген? Айттыңызчы, ким кайрылды биздин эфирге? Билбейм, ким болушу мүмкүн. Уулумдур балким. Уулуңуз кайрылды. Бактылысызбы? Албетте бактылуумун. Байке жокпу, атабыз жокпу? Бар. Ата бар, э? Жүргүлө үйгө. Азыр сизге 1 мүнөт атаны да чакырсак болобу буяка? Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысызбы? Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул бактылуу ата эне биздин каарманыбыз Тынчтыктын ата энеси экен. Бүгүн мына биз ата энеңди көзү барда сыйра жүр көрсөтүүсүнөн келип атабыз. Сиздер жөнүндө жакшы сөздөр уктук. Кандай мээнет менен 5 баланы чоңойтуп өстүргөнүңүздөр жөнүндө уктук. Сиздер бүтүндөй Кыргызстанга үлгүсүздөр. Ар дайым ата энелер мээрими сиздей болсун. Тынчтыктай болуп, ата энесин ар бир жаштар сыйласын. Ар дайым уртуңуздардан күлкү кетпей көп жашаңыздар. Бул сиз күтүлбөгөн белек. Жакшымы, сиздин өсүмдүктөр жакшы өткөн жок? Ой, рахмат. Жакшы.
ошол ата апа сиздерди мен жакшы көрөм. Сиздердин ушинтип ушул дережеге жеткиргениңиздерге рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Эч качан оорубаңыздар, биздин маңдайыбызга дайым жаркырап жайнап, ден соолугуңуздар чың болуп, сиздердин бул жерде биздин көлөкөңүздөр, дубаңыздар бизге дем берип турат. Сиздердин аркаңыздарда биз жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Сиздердин дубаңыздардын аркасында, жакшы берген тарбияңыздардын аркаңыздарда сиздерге Аллах ыраазы болсун. Абдан ыраазымын сиздерге. Сиздерди жакшы көрөм. Рахмат. Бардык уул ушул тынчтыктай болсун Кыргызстанда. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ар бир ушул тынчтыктай болуп өзүнүн ата энесин сыйласын. Кыргызстаныбызда ата бала, эне бала ортосундагы мээрим күчөсүн. Ар дайым биздин ата энелерибиз башыбызда аман болсун. Жана биз эфирден сыртка сүйлөшүп атканда тынчтык сиздерге өзүнчө бир сюрпризим бар деп аткан болчу да. Ошол сюрпризди мен айта кетейин. Кыргыз журтчулугу көрсүн эмне сюрприз экенинчи. Сиздерге быйыл жайкы эс алууга тынчтыктын атынан ысык көлгө эс алуу сертификатын алып даярдап коюптур. Буюрса жайкы эс алууңуздар көлдө өтөт. Кут болсун сиздердин ушул сертификатыңыздар, эс алууңуздар, жайкы эс алууңуздар көңүлдүү өтсүн. Урматтуу ата энеңди көзү барда сыйдай жүр көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү, мына биз жаныбызда мээримдүү Кыргызстандын үлгүлүү ата энелеринин бири. 5 баланы ак эмгек менен баккан, 5 баланы ак эмгек менен өстүргөн Мурадил атабыз менен Мыскыл апабыздын жанында отурабыз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Саламатсыз. Биринчиден сиздер менен биздин телеканал таанышкандан абдан кубанычтабыз. Ошондой эле сиздердей ата энени элге тааныштырып атканыбызга да абдан кубанычтабыз. Айтыңыздарчы, ата апа, ошол бизди келет деп күттүңүздөрбү? Кандай абалда калдыңыздар биз кирип келгенде? Күткөн жок элек, анан кичип келсеңер жагында бир аз ыңгайсыз абалда болуп калгансың. Ыңгайсыз абал болуп калды. Апа, сизчи? Күткөн эмеспиз. Кокустан кирип келсеңер бизге деле күтүүсүз белек болду. Келгениңерге абдан ыраазыбыз. Жакшы насип кылып бизге келип калыпсыңар ушул Келгениңерге рахмат. тынчтыктын шылтагы менен келгениңерге рахмат. Кубануу менен кабыл алабыз. Рахмат. Ошол ар бир ата эне ошо бала багып, бала өстүрүп, ошол эмгегибизди актаса экен, үмүтүбүздү актаса экен деп чоңойтот да. Ошол сиздердин уул кыздар канчалык деңгээлде? Бала өстүрүп, ошол эмгегибизди актаса экен, үмүтүбүздү актаса экен деп чоңойтот да. Ошол сиздердин уул кыздар канчалык деңгээлде ошол ишеничиңиздерди, эмгегиңиздерди актап атат? Кудайга шүгүр, бардыгына эле мен бардыгына Кудайга шүгүр, тынчтык деле, андан кичик уулум экөө тең жакшы. Жумуштары да жакшы. Анан сөздү баягы түшүнүп, бир менден уруксат сурап, баягы эми жумуш кылгылар да, баягы өз башынча өзүм билем дегенде жок. Иш баштайын, эмне иш кылайын десе, бир сөзсүз менден бир сурайт да, сурап туруп анан кийин баштап эме кылат. Ал жагына Аллага ыраазычылык билдиребиз. Ушундай уулду бергенине Кудайга миң мертебе ыраазыбыз. Ар бир мисалы ар бир адамда жашоосунда өйдөлдүй болот да. Анан сиздер деле мисалы жаңы турмуш куруп, ошондой эле ошол жаңы жашоо баштаганда баардыгы эле тегиз болбосо керек эле да, мисалы. Анан ошонча 5 баланы чоңойтуу канчалык деңгээлде ошол оорчулугу, кыйынчылыгы же бир өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсеңиз. Эми биз мына Мыскал апаң экөөбүз 1993-жылы баш коштук, турмуш баштап, турмуш жолуна түштүк. 94-жылы Кудайым берип, мына уулубуз, бир чоң уулум тынчтыкта өлдү. Ал мезгилде Советтер Союзу бар эле, баардыгы жумуш менен камсыз болуп турган. Биз айылда төрөлгөн, айылда иштейт элек, ал мезгилде шаарга келе элек. Шаарда айылдан билесиң, айылдагы жашоодо баягы кой бар эле,
совхоз деген бар эле да, совхоздун малын, совхоздун техникаларын, ошондой жумуштар бардык ошол айылда канча адам жашаса ошол жумуш менен камсыз болуп турган. 95-96 жылдары ошол Советтер Союзу жоюлуп, ар бир мамлекет өзүнчө эгемендүү болуп кетти. 92 жылдан баштап. 92 бөлүнгөн мезгил эле ошол мезгилде, мен адашып атпын. Союз бөлүнүп баягы өзүнчө эгемен мамлекет болуп, уже кыйынчылык башталган эле да ошол мезгилде. Баягы Союздан калган остаток баягы немелер түгөнүп, продуктасы болобу, несі болот түгөнүп. Бир аз кыйын жашоо болду ошол мезгилде. Un, май, чай деген тартыш болуп турган. Андан бир 5 жыл ошондой болуп туруп, анан 2000-жылдары кайра жашоо жакшы жылыштар болду да. Кыргыздар өзүнчө, айылдагылар өзүнчө ар бир өзүнүн эптеп талаасына будай кайдаган, будай картошка айдаган, картошка айдап базарга сатышып, өздөрүнө өптөп ошондой эме болду да. Ошол тынчтык төрөлгөн, андан кийинки балдарын төрөлгөндөн Кудайга шүгүр, ал мезгилде жакшы баардыгыбыз жумуш эмелер болуп атты. Сиз ошондо бүтүн өмүр ошол бухгалтер болуп иштеген экенсиз да? Бухгалтер болуп канча жыл иштедиңиз? Бухгалтер болуп мен 6 жыл иштедим. 6-7 жыл. Калган жумушуңуз талаада? Калган жумуш талаада болду, анан шаарга келдик да. Шаарга келдиңиздер. Шаарга келип, тикмечилик, шаарда бүт эле тикмечилик жумуш экен, ошол тикмечилик менен азырга чейин иштеп эмгектенип келатабыз. Апа, мына 5 балаңыздар бар. Анан 5 балага 5 бөлөк мээрим бересизби же бардыгына бирдей мээрим төгөсүзбү? Эми Аллага шүгүр, 5 балабыз бар. 5-өөнүн 5 бөлөк мүнөзү бар. Бирок бардыгы эле бирдей мээрим төгөбүз. Эң жакшы көргөн арасында бар, эң өзгөчөсү болот го, мына мисалы, кайсы биринин өзгөчөсү? Өзгөчөсү, билбейм, өзгөчөсү бар деп айта албайм. Бардыгыны бирдей көрөм. Бирдей жакшы көрөсүз. Бирдей жакшы көрөм. Тынчтыктар кичине кезинде айрыкча элдерден буйртма алып, тигип, атабызга кошумча жардам берген экенсиз, акча табуу боюнча. Азыр өзүңүздөр мындай тигүүчү цех ачып, өзүнчө иштетип баштаптырсыздар. Анан айтыңызчы, ушул сиз жөнүңүздө дагы уктум да, тынчтык ооруганда 14 жүрмөбөй ооруканада жатыптырсыз, уктабай дейт, караган дейт. Бул ошол күндөрүңүздү айтып берсеңиз, ошол күндөрүңүздү эстеп бир. Тынчтык ошол төрөлгөндөн кийин 1 жашар болгондо менингит оорусу менен ооруп калды. Ошо 14 күн комада жатып калды. 14 күн дегенде Алланын кудурети менен, врачтардын жардамы менен өзүгө келип, көзүн ачты. Ошол мезгилде аябай катаал мезгил, азыр ашкым айтып атпайбы? Ошол мезгилде катаал мезгил болуп, медицинада деле медицинанын деле анча күчү жок болчу. Бирок врачтардын тыкыры жакшы иштегени менен Аллага шүгүр, тынчтыкты кайра Аллах бизге кайтарып берди деп айтсам болот. Ошондо сиз 14 күн көз ирмебей уктабай карап жанында болгонсуз. Көз ирмебей, акыркы күндөрү мынтип жакын каралыктагы адамдарды да көрбөй калгам да. Азыр мындай болот го, биз эми жаштык кылып балдар кээде байкабай катуу сөз орой мамиле кылып алабыз. Мындай бир балдарыңыздар арасында ошол көңүлүңүздөрдү катуу бир оорутуп, бирок аларга билдирбей жүрөгүңүз менен ооруп, мындай айта албай ушундай учурлар болгонбу? Жок, андай мезгил болду деп айта албайм. Билбейм, тынчтыгым өтө эле өзгөчө бала. Атасын дагы, мен дагы мындай көзүбүзгө карап, ушунчалык кылдаттык менен мамиле жасайт деп айта алам. Андай көңүл калтырган нерсе болгон эмес го менимче. Бардык ата ошол уулум мага окшосо экен, же менин үмүтүмдү актаса экен дегендей, сиз өзүңүз канчалык деңгээлде ата энеңизге мыктуу боло алдыңыз? Эми ата энеме кылган эмелеримди айтып эме кылбайм, бирок мен дагы азырга чейин ата энем Кудайга шүгүр, атам дагы, апам да тирүү.
колумдан келишинче ушу сыйлаганга аракет кылам. Анан апам айтып калат, эми сен көп делеме кылба, сен мына 50-ге чыгып, 50-ден да ашып калдык. Сен дагы эле мага баласың деп эркелетип калат. Анан эми мен деле ушул убакка чейин бир атама катуу сөз сүйлөгөн жокмун. Эч кандай катуу сөз сүйлөп же бир тапшырма берсе ошону аткарбай коюп, андай мындай кылып. Атамдан кечээ жакын деле атам ошо телефондо айтып, ошко кичине өпкөсү ооруп келип калды да, анан мен айттым, мен бара албай атам. Мындай акча эмне керек болсо айтыңыз десем, жок, мен сенден ыраазымын. Сен аябай жакшы кызматың бардың деп ыраазычылыгын билдирди. Мен ошо сүйүнүп калдым да. Мен ойлойт элем, мен атамды капа кылып койгом же мындай деп ойлойт элем, бирок атам менден ыраазы экен, мен да ыраазы болуп калдым да. Ошол анан ойлойм, эми атага ошончолук ыраазычылык мамиле жасасам, мен тынчтык деле мындай. Мага деле тынчтык деле, мисалы үчүн мен деле катуу айтып же мен жанагыдай бир жака тапшырма берип эмнесин аткарбай же өзүнүн билгенин жасап эле кеткен жок да ушул убакка чейин. Ушу сурайт, бирдеме болсо айтат, мындан бул жака мындай кылайын деп, өзүңө айтам мен, анан өзүң колуңдан келип көзүң ошого жетип турса, ошону жаса. Анан болбосо мындай кылышат. Ушул сизге келиңиз, биз мына эфирибиз аркылуу бир мүмкүнчүлүк түзүп берели да, бүтүндөй кыргыз журтчулугунун алдында ошол ата энеңизге сүйүүңүздү арнаңыз. Ата энеме болгон сүйүүмдү кандай жол менен арнасам, айта албайм да. Сөздөрүңүз менен арнаңыз. Мен атам мына азыр кегер көрүп турган болсо, атам, апам, мен сиздерди жакшы көрөм. Мен сиздерди ушунчалык ушул дүйнөгө келтирип, ушунча даражага жеткирип, ушунча эме кылып койгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Колумдан келген эмемди, сиздерден жакшылыгымды эч качан аябаймын. Ата энемдер угуп турган болсо, сиздерге ата, апа, сиздер үчүн бардык нерсеге даярмын. Кандай бактылуу. Апа келиңиз. Мен апам бар, Аллага шүкүр. Атам 53 жашында каза болуп калган. Мен дагы кайната кайнеме. Апама өтө ыраазычылык билдирем. Башымды ийип таазим кылам. Биз өзүбүз ата эне болсок дагы, биз дагы эле ата энебизге балабыз. Дагы деле баягыдай жаш баладай эркелегим келет. Апа, мен абдан жакшы көрөм. Айтыңыз. Ден соолук каалайм, бактылык каалайм. Балдарыңыздын алдында бактылуу өмүр кечиришиңизге мен тилектешмин. Колумдан келген бардык жакшылыктарды күндө түндө болсо аябаганга аракет кылам. Ой, рахмат. Сиздерге эркин микрофон сунайын да. Азыр ушул ата энеси бар жаштарга өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздер жана бир насаатыңыздарды айтып койсоңуз да. Мен эми азыркы жаштарга каалоом бардыгына бекем ден соолук каалайм, узун өмүр, иштерине ийгилик каалайм. Анан жаштарга менен насаат катары айта турган болсом, биринчи кезекте ата энени сыйлаш керек. Ата энени сыйласаң, сен балаңдан ошону көрөсүң дейт да. Мусулман адамга ушул нерсе аябай неме болот экен. Азыркы жаштарга айтарым, ушул колдон келсе, ата энеңерди колдон канчалык жакшылык келсе, ошону эч качан аябагыла. Жардам эч качан аябай жакшылыгыңарды кылгыла да. Көзү тирүү мезгилинде. Көз өтүп кеткенден кийин ал кеч болуп калат. Ошо көзү тирүү болсо, мына жаштар ата энеңерди сыйласаңар, силер балаңардан сөзсүз ошол нерсени көрөсүңөр. Мен ушуну айтат элем. Рахмат. Мен да айтарым, ата энени көзү барда сыйлаш керек деп айтар элем. Азыр эми тилекке каршы карылар үйү да аябай көп болуп кетип атпайбы? Карылар үйүндө мисалы кыргыздар өтө көп деп мисалы угуп калсак, өтө кейиштүү нерсе болуп атат да. Ата энелерди сыйлаш керек, колдон келген кызматты кылуу керек. Кандай жагдайда болсо дагы, эч нерсең жок болсо, жок дегенде жылуу сөзүңдү айтып болсо дагы, ата эненин көңүлүн алып, ошолордун батасын алып, ата эненин батасы менен өнүп өсүп, көгөрүп, бардык максат тилекке жетебиз деп айтат элем.
Жаштарга айтарым ошол. Урматтуу достор, урматтуу жаштар, урматтуу теңтуштар, ата энебизди көзү барында сыйлай билели. Көз өткөн соң миң аттин кылсак дагы кайрылбайт. Эгерде сиз дагы ата энеңизге